өзүнүн таланты менен, өзгөчө бир аракети менен таанымал болуп калган. Азыркы учурда мисалы концерттер же болбосо ар кандай жакшылык иштердин чындыгында жарчысы десек дагы болот. Абай мырза, бүгүнкү студиябыздын коногу. Кош келипсиз. Кутмантаңыздар менен. Кутмантаң, Абай мырза, деги эле жогоруда айтып өткөндөй, көптөгөн жакшы өзүңүздүн жасаган иштериңиз менен азыркы учурда кыргыз эли сиздерди дээрлик көпчүлүгү бардыгы болбосо дагы бирок көпчүлүгү тааныйт. Деги эле ушул ишке кандай аралашып калгансыз? Дароо ошондон баштайлычы. Өзүм 6-класс кезден баштап чыгармачылыкка аябай кызыккам. Чын окуп жүргөн кезде баштап ошол кездерде как раз жанып турган инсандар десем болот. Тата болгон Добур ошондой эле Бейиш Баястан деген ушундай инсандар экрандан түшчү эмес да. Биз ар дайым ушу көрүп, артынан күзөтүп, анан баягы бир балалык кыялдап коебу. Ошондой эле айнектин астына туруп алып, наушник кийип алып, ошол инсандардын ырын ырдап, аткарып, дал ошондой инсан буюрса болобуз деген бир ойлор болгон, кыялдар болгон. 6-класс кезден баштап мектепте өзүмдүн талантымды тартуулап, 11-классты бүтүп аткан учурда өзүмө чоң бир ишеним болгон да. Ошол кезден баштап чыгармачылыкта ошол жактан таланттуумун десем дагы, Кудайга шүгүр, аракетчилмин десем болот. Ошол жактан келип тас буюрса. Дали. Ал эми ушул кайрымдуулук концерттер, азыркы учурда мисалы жаңы чыгып келаткан ырчылар, бичилер, ошолорго дагы анча-мынча салым кошуп калганыңызды көрөбүз. Деги эле бул ушул талант кайда? Бул деле өзгөчө талант болсо керек да, бул чыгармачылыктан тышкары уюштуруучу жагы бул абдан эле оор нерсе да. Уюштуруу жагы чынында эле өтө оор нерсе. Анткени бул биздин башыбыздан өткөн учурунда. Баягы мындай айтканда, ушундай дал ушундай куттуу студияларга именно ошо биз айтмакчы жанып турган инсандар, аракетчил инсандарды чакырчу да. А биз болсо кезекте күтүп анан кийин бир учур болуп калганда, 15 мүнөттүк маек бар, жакшы кийим кийде, кел, талантыңа тартылып кет деген учурлар. Ошол учурдан кийин пайда болуп, мындай айтканда баягы чыгармачыл инсан болгондон кийин кеп эле айта берет го, акча келип такырат депчи, кеп ада деле эмес, жакшы мамиле, адамдар менен, инсандар менен жакшы мамилең болсо, балким анын сөзү өтпөсө да сенин сөзүң өтөт да. Ошондой эле ошол дал бир учурларда баштап чыгармачылыкты бирок уланта албай калган инсандар бар азыркы учурдачы. Ошолорго кайрадан келиңиз, жардам берейин, жашты ойлоңуз, колдо бар мүмкүнчүлүк бар деген ойлор менен, жакшы ниеттер менен, мына айтканда мен түрткү болуп атам десем болот. Ошол жалпак тил менен айтканда ошо дал ушундай мыкты инсандар менен таанышмын. Ошо инсандар бизге мост болуп берет да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дайыр нерсени эскерте кетели, эртең буюрса ушул кайрымдуулук концерти өткөн. Жалпы биздин дагы бир аз кошумчабыз болсун, жардамыбыз болсун. Жалпы телекөрүүчүлөр, азыр Абай мырза кайсыл жакта, кандай эмне болгон ушул концерт өтөт, толугураак маалымат берсин. Жалпыңыздардын убактыңыздар болсо, келип бериңиздер деп айткым келип турат. Эртең 27 сентябрда Сейтек борборунда саат 6:30 буюрса бир ооруп аткан эжекебизге мындагы тагыраак айтканда суммасы эртең Кудайым буюрса концерт өткөргөндөн кийин жабылат деген чоң ишеним бар. Эртең Сейтекте болот буюрса, ошо эртең барыңыздарды күтөбүз. Кайрымдуулук концертибиз буюрса жакшы бир деңгээлде өткөрөбүз деп ойдобуз да. Буюрса барыңыздар чакырабыз. Маегибизди уланталы, Абай мырза, чыгармачылыкка кайталы. Деги эле ошол чыгармачылыкта акыркы учурларда эмне жаңылыктар болуп атат, дагы кандай жаңылануу, дагы балким башка тармакта дагы өзүңүздү сынагыңыз келип турабы? Деги эле чыгармачылык адамдар бул идеяга, ийгиликти жаратууга абдан бай болот го. Ошол тууралуу маек куралы. Сиз айтып кетмекчи, бизде азыркы учурда актерский жактан дагы бир кыялдар бар болчу. Өзүңүздү баса кетели. Ошондой эле биз дагы ниет деген тасмага жакында тартылдык буюрса. Азаматов экебиздин, ошондой эле Алтынбай экебиздин колдоолору менен бир жакшы бир ролго көрүптүр. Биз да ошол жакта ролдо өзүбүздүн кыялыбызды, өзүбүздүн максатыбызды ошондой баягы кичинекей кезде кумир түтүп турган инсандарды ошол учурда задержанияда ошондой эле ошол инсандар менен чогуу бир кинода тартылып калдык. Бир жакшы бир тепкичтердин жакшысы болду деп ойлойм да. Ошол анан чыгармачыл адам ойлойм, бир эле калпта токтоп калбаш керек, издениш керек. Баягы чыгармачы инсандар көп да.
бир жакшы чыгарма тапсаң, ошо инсандын жүрөгүнө жакса, өзүңдүн угарманың пайда болот деген эле да бул дагычы. Ошо буюрса изденип атабыз, аракет кылып атабыз. Балли. Ниеттеп калдыңыз, өткөндө Азамат Арыков мырзабыз биздин студиябызда конок болуп кеткен. Ал агабыз дагы өзгөчө бир кино болуп атат, буюрса өзгөчө бир жаңылануу, өзгөчө бир элдердин бир кандай десем, жаңы өспүрүмдөрдүн акыл насаат иретинде бир жакшы кино болуп атат деп жакшы бир ойлорун айтып кетти. Сиздин оюңузча деги эле кандай деңгээл, кандай насаат деги эле кандай жаңыланууну көрүп алдыңыз бул кинодо? Бул кинодо бир аябай бир чоң бир таасир бере турган бир чоң тарбиялуу бир нерсе жатат десем болот. Жаңылышпайм. Анткени өзүм съемка учурларына барып, ошол жактан көрүп, өзүм катышып, баягы кинодо жүргөндө актер, актрисалар образга кирип, ошо дал ошол нерсени түшүнө алса, ошол жерде өзүмдүн кичинекей бир эпизодный образ болсо да, өзүм ошол жерден тартуулап түшүндүм да. Бул кинонун максатын, кинонун деги эле өзү айтмакчы, ниетин, дал ошол жакта мыкты инсандар жүгүрүп, мыкты инсандар колдоп атканына караганда, бул жөн кино эмес да. Ошол анан бир адамдардын жүрөгүндө бир өчүп калган сезимдерби, балким келе албай аткан ыйманбы, ошол нерселер баары көйзөп турган тасма деп ойлойм да. Эң сонун. Анан өзүңүз ырчылык менен алектенип ырдап жүрөсүз, роль жараткан кандай экен? Мени башында мен дагы кастингди көргөм чынында. Анан кийин именно Азамат Байкелер тартып аткан тасма экенин билген жокмун. Жазып койгом кастингден. Анан кийин сиз өттүңүз деп жооп бериптир. Аны карабай калыптырмын, ачыктанчы. Ага чейин Байкелер чалып калды. Биз азыр чогулатабыз, бир жакшы бир тасма пайда болуп атты. Сен да бар, балким сен да бир жакшы ролго илинип каласың деди. Азамат Байке мени көрүп туруп, сен бир ролго уже таптың дегенде эле уже айтты да ошол жерденчи. Чоң рахмат деп ушинтип койгом. Андан кийин эле кастингден деген кайра келип туруп жоопчу. Сизди биз ошол жакта бир байдын досу болуп сизди тандап алдык депчи. Тиякта Байкелер уже мени старший оперге коюп коюп туруп ойлгочу. Мен да түшүнбөй калдым ошол жерден туруп. Сиз монтип атпайт бир кызчы, кастингдеги кызчы келип туруп, Байке, сиз бизде роль бар болчу, бирок кичине жетишпей калдыңыз. Сизге окшогон бир Байкени байдын досу болуп тандап алдык деп атпай. Кечирип коюңуздар десе көрсө, мен эле айтып аттыр экөөбүз. Бир эле мени сурап турган. Ошол анан кийин образды карап туруп, мүнөздү карап туруп старший опер кылышты. Ошол бир. Ал эми ошол өзүмдүн дээрлик ушул эмимде жакшы эле аткардым деп ойлойсузбу ролумду? Баягы аткара албасаң, кайра тартып туруп урушуу баягы за кадрын билесиз кандай болот экенин. Биз мен именно тартылганда мыктымын дейм, бирок баягы биз тартылган учурда стоп снято деген экинчи кадрда эле болду десем болот да. Значит, жакшы эле аткарды окшойт дейм. Абай мырзаны мен жакшы түшүнүп турам. Анткени бул теле артында, теле жүзүндө бир башкача көрүнгөн, оңой көрүнгөнү менен мен деле жаш кезде ойлочумун, бул мисалы кино тарткандар жыргал болуш керек, кино тарткандар эмне киного тартылып коюп жыргап жүрө беришет деген ойлор менде деле болчу, бирок тилекке каршы андай эмес. Бул теле артында дагы ошол жалпы жаамат кандай эмгектенет, кандай бир түйшүктөрдү баштан өткөрөт, күн болот, түн болот, ысык болот, суук болот. Абай мырзаны жакшы түшүнүп турам десем болот. Жакшы сөздөр болот десең. Сонун. Анда кесиптешим бир жагымдуу клипке барып келели, андан соң эфирибизди алгылайлы.